Ош шаарында жаңы жылдык майрамдык кечеде шаардык тазалык ишканасынын 15 шыпыруучу кызматкери жана 1 жүк ташуучу техникасы нөөмөт менен иштейт. Ал эми Борбордук аянтка атайын таштанды таштоочу 10 урна орнотулган. Ишкананын жетекчилиги билдиргенде, учурда аянттагы сатуучулар менен келишим түзүлүп, таштанды үчүн төлөө милдеттендирилген. Шаарда кадимки күндөрү күнүнө 1200 куб таштанды чыгарылса, жаңы жылдык майрамдан кийин таштандынын саны 500 кубка кошулат. Биздин шыпыруучулар кечинеси таштаган таштандар шыпырып чыгарыш кыйын болуп калды. Суук болгондуктан асфальтка жерге жабышып калды. Ошого биз элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Күндө барып ал жерде микрофондон айттырып, таштандыны таштабаңыздар, ушу таштанды урундар орнотулган деп. Ал жердеги ар бир сатуучу ойноткондорду биз алар менен келишим түзүп, келишим негизинде аларга тазалыкка төлөп атабыз. Аларды ушу таштанды челекке атайын таштоо үчүн аларды үйрөттүк. Бирок ушу келген элдерибизге да биз суранып кетер элек, тазалыкты жакшы сактап, Борбордук аянт. Биз ишенген аянтыбыз бул Ош шаарындык Борбордук аянт. Себеби бул жерде жашоочулар эмес, келген коноктор да көрүп көрүшөт. Биздин чоң эжелерибиз тазалап атат. Ошонун менетин баалап, урна челек ташап кетсеңиздер. Биздин чыгармачылык топ башкы балаты орнотулган аянтка барып, учурдагы сатуучулардын жана тургундардын тазалыкты сактоого кандай мамиле кылып жатышкандыктарына күбө болдук. Айрым сатуучулар таштандыны кайсы жерге төгөсүз деген сурообузга жооп берүүдөн баш тартышты. Карасаңыз мени. Жооп бере эле койсуз суроого. Суроого жооп берип коюң. Одноразовый андай идиштерге куюп бересиз да? Одноразовый идиштерге куюп сатабыз. Ордунда ичип кетишеби же көтөрүп алып кетишеби? Көтөрүп деле кетишет, ошол жерге ордунда ичип таштап деле кетишет. Ошол калган мусорду калып дейм эмне кыласыз? Калган мусорду мына пакетке топтоп, мусорный немеге таштайбыз. Таштандыга чогулткан жерге мусорный ящикке салып коебуз, одан ары өздөрү чыгарып кетишет да. Ал эми шаарда жаңы жылдык майрамды белгилөөдө коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууда шаардык ички иштер башкармалыгынын милиция бөлүмчөлөрүндө күчөтүлгөн тергөө топтору уюштурулган. Бул менен бирге мамлекеттик стратегиялык жайлардын, коргоого алынган объекттердин имараттары жана сайрандоочу жайлардын, кафе, ресторандардын ыкчам калкалоо максатында ыкчам кызматкерлери түзүлгөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана бизге жардам берген көмөкчү күчтөр, тагыраак айтканда эл кошунун мүчөлөрү бул күндөрү шаардагы жана коомдук жайларда, массалык иш-чаралар өткөн жайларда коомдук коопсуздукка көз салып тартипти сакташат. Бүгүнкү күндө шаардык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы бүтүндөй толугу менен тартылган. Андан сырткары жогоруда белгиленгендей элдик кошундар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бизге жардам беришет. Шаарда жаңы жылдык майрамды белгилөөдө кылмыш, кырсыксыз жана тазалыкты, тартипти сактоодо тартылган кызматкерлердин көрсөткөн жумуштары шаар үчүн баалуу. Ал эми майрамдоого келген жарандардын маданияттуу майрамдап, эс алып кетүүсү бул кызматкерлердин жумушун жеңилдетет. Нурзада Мырзаматова, Исхак Ашим уулу, Ош Бирим жаңылыктары.